Чоң рахмат. Урматтуу министр, мен да фракция башчысы катары ушул келишим 3 окууда бир колдонсун деп макулдугумду бердим. Неге билесизби? Биринчиден, макро деңгээлде ой жүктөп турган болсок, бул экономиканы диверсификация кылууга өтө маанилүү бир багыт да. Эмне себептен дегенде, бир чоң партнерлорубуз менен байланып эле жүрө бере турган болсок, ар түрдүү жагдайлар болот экен. Азыркы күн болушунча экономикалык партнерлордун санын көбөйтүш керек, жаңы багыттарды ачыш керек. Ушул бир. Экинчиси, эмнегедир араб багытында биз жана кайрымдуулуктун булагы катары карап жүрөбүз да. Муктаждар үчүн социалдык шаршыларды куруш, ФАП куруш, медресе, мешит куруш. Бирок экономикалык кызматташ анча күчөйө элек. Ооба. Мамлекет башчыбыз келишим түзүп келиптир, бул жакшы нерсе. Бирок ушул багытта да көбүрөөк иштеш керек. Аларда билесиз, нефти бар, чоң ресурстары бар, минералдык ресурстары бар. Мен билгенден ушул Бириккен Араб Эмираттарынын ВВПсы бир 700 миллиард доллардай болсо керек эле. Жан башына кирешеси бир 70 000 долларга жакын. Мындай бай өлкөлөрдүн катарында. Үчүнчүсү, бул акча жөн эле бюджетти колдош үчүн, же бир жөлөк пул үчүн эмес, бул ишкерлерге берилет. Ишкер деген ал долбоор менен алат. Изи бар да, эртең бирсин кайтарып берген мүмкүнчүлүгү бар. Ошол эле мезгилде алар бирдеме куруп, Кыргызстанда инфраструктура, бизнес структураларын, жумуш орундарын түзгөнгө жакшы бир булак болот деп мен ишенип атам. Эми суроо, буга чейинкилери бүт өнүктүрүү фонддору болчу. Кыргыз Орус өнүктүрүү фонду, Кыргыз Азербайжан өнүктүрүү фонду, Кыргыз Өзбек өнүктүрүү фонду. Эмне үчүн бул холдинг компаниясы статусуна ээ болуп атат? Жумит Олегович, бул жана мен Адаган Кимсанбаевичтин да суроосуна жооп берген элем. Ошол тууралуу холдингдин мүмкүнчүлүгү чоңураак. Мисалы үчүн түшүндүм. Холдинг демек жакшыраак болот экен да. Эмне үчүн мурдагылар анда холдинг катары түзүлгөн жок да, фонд катары түзүлгөн? Анткени жанагы капиталга кириш жана стартаптарды колдоо бул өтө кооптуу да. Негизги фонддордун задачасы ал ушул безубыточностьти сактап калуу да. Араб фонддору менен негизи принциптери өзүнүн да долбоорлорунда чет мамлекеттерде бир нече стартаптарды колдой турган долбоорлору бар да. Опыту бар. Анан кийин ошону эске алып, холдинг компаниясынын мүмкүнчүлүгүн чектебейлик дедик да. Азыр негизи безубыточный принциптерди. Анткени биздин рейтинг, кредитный рейтинг өтө төмөн да. Биз эң кооптуу мамлекеттердин бирине киребиз. Азыр анын үстүндө да иштеп атабыз. Moody's менен иштеп, ошо кредит рейтингти көтөрүп эметкенге аракет кылып атабыз. Ошого байланыштуу, возможно, пока жанагы кредитный эмелери, жана ломбардный финансирование менен кете берет. Бирок кийин толугу менен ошол долбоорлорго проектный финансирование менен киргенге дагы мүмкүнчүлүгү чектеген жокпуз да ошол. Жакшы маселени көтөрдүңүз. Кредит төлөө жагынан келгенде рейтингибиз төмөн. Бул эми аманатчыл болуш керек да, туурабы? Ооба. Алдап кетпей турган, бүгүн башка бир долбоор менен алып алып акчаны, эртең бүрсү күнү банкрот болдум деп төлөбөй койгон бир жагдайлар көп да, ошон үчүн. Кээ бир өлкөлөрдө андай эмес да, алдабайт, барын бар дейт, жогун жок дейт. Ошон үчүн ыйман, адеп, аманатчылдык, жоопкерчилик маселесин кошо алып кетиш керек. Бул өтө маанилүү маселе. Кээ бир өлкөлөрдө билесизби, таксисттер да окутат экен ушундайга. Официанттардан бери окутат экен, бизнесмендер да окутат экен. Балким ушул жактарын дагы алып кетиш керек го дейм. Анан мен деле ушу холдинг компаниясы боюнча кызык окуп көрдүм. Бул жерде баягы материнская компания деп коет. Эми кыргыз жагында эне компания деп которулабы. Анан дочерний компания. Булар биригет экен. Материнская компания дочерний компанияларды башкарат экен. Кантип контролдук пакет, уставдык фондунун контролдук пакетин колуна алат экен да. Акциялардын көпчүлүгү анын колунда болот экен. Бул жерде түшүндүрүп бере аласызбы? Материнская компания кайсыл? Дочерний компаниялар кимдер болот? Негизи материнская компания өзү холдинг болот. А дочерний компаниялары ал уставдык капиталына кире тургандан кийин ошол дочерний компанияларына бара кошуло берет да, туурабы? Ооба. Эмне үчүн сиз чектеп койгонсуздар да 1 миллиард 200 миллионго чейин инвестиция тартылат деп. Эмне үчүн 5 миллиардга чейин эмес? Жок, чектөө негизинен 100 миллиондун тегерегинде бар да. Бизде эң биринчи максат азыр эң минималдуу уставдык фонду түзүү 5 миллион. Андан кийин түшүндүм, бирок сиз жазылып турат да, бул жерде 1 миллиард 200 миллионго чейин инвестиция тартылат деп. 100 миллиондон салгандан кийин 200 миллион, бирок ага чейин андан тышкары дагы фонд 1 миллиардга чейин көтөргөнгө мүмкүнчүлүгүбүз бар деген сөз да. Мүмкүнчүлүк бар. Эми жакшы тилек кыла берели, андан деле көбүрөөк көтөргөнгө аракет кылалы. Туурабы? Эми биз үчүн чоң акча болгону менен дүйнөлүк экономикада мындай чектелүү акча да. Анан дагы бир маселе да бул жерде. Мына адам фактору. Азыр айтып атасыздар, тигил жактан башкаруу кеңешинде 3 адам болот, Кыргызстандан 2 адам болот деп, туурабы? Ушунча фонддор түзүлдү, башкаруу кеңештери бар да, туурабы? Ооба. Бул жерден келишимди өткөзүп аласыздар, бирок
башкаруу кеңешин дайындаганда биз менен кеңешпейсиздер. Ошо билип коелучу кимдер дайындалып атат, кандай адамдар дайындалып атат, кандай критерийлер бар, кандай талаптар бар. Баягы 5 манжасын оозуна салган шустрилер жанагындай бир шылуундар өтүп кетип аткан жокпу? Айтып атпайбы? Пара талап кылып атыптыр, тааныштарына берип атыптыр. Бул эми каныбызда бар нерсе. Кантип оңолобуз билбейм. Ушундай кепилдиктер бар, бир автоматизация, цифровизация жолдору менен адам факторун төмөндөткөнгө мүмкүнчүлүктөр болобу? Негизи андай факторлор бар, бирок правлениянын ичинде араб мамлекеттин өкүлдөрү эми алар дүйнөлүк кемеде жүргөндөн кийин мындай паракорчулукка деле барбайт деген ойдобуз. Негизи эң биринчи бул мен айтып кеткендей фонддун безубыточностун сактап калуу. Ошол принциптерин сактоо, критерийлерин так жүргүзүү да. Андай кепилдикти эми Улан Болотбекович менен деле сүйлөштүк. Менде андай маалымат жок экен, паракорчулук. Негизи бул эл аралык фонд болгондон кийин бардык долбоорлорду принцип возвратности болуш керек да. Эгерде ушул принципке жата турган болбосо, анда долбоорлор өтпөйт негизинен. Паракор сиз экөөбүзгө айтып паракорчулугун кылбайт да. Азыр чакырсаңыз тойгончо жеп, өлгөнчө карганган ошо паракорлор болот, уурлар болот. Ал жөн эле жала, андай эмес, мындай билесиз да. Эми турган маселе. Ошон үчүн ушундай бир кепилдик керек да, адам факторун минимизация кылып туруп, цифровизация кыласыздар бир жолдорун табыш керек. Кыргызстанда эми билбей жүрөбүзбү? Өзүбүзгө өзүбүз сыны көз менен карайлы да. Нуржит Карбекович, негизи маалымат болуш керек, эмнени чектеп, эмнени цифровизация кылып келишибиз керек. Кайсы бизнес процессти? Мен жөн гана механизмин айтып атам. Өзүм бизнесмен деле эмесмин, негиз айтып атам. Бул жерде депутаттардын айткандарына улам. Дагы бир эки суроом калды. Эми МВФ менен партнер болуп жүрөбүз, Европа өнүктүрүү банкы менен, Азия өнүктүрүү банкы менен партнер болуп жүрөбүз. Бул араб багытындагы ушул Абу-Даби фондунун айырмачылыгы эмнеде? Каражат берүүдө, карыз берүүдө, же ошолорду эле принциптерин карманабы? Айырмачылыгы жок, негизи ошол принциптер менен эле келебиз. Буга чейин дагы биздин бир нече долбоорубуз ошол фонд аркылуу ишке ашып келген. Принциптери ошол эле. Негизги ошол эл аралык уюмдардын берген ыкмалары эң эле жөнгөйтүлгөн жана эң жеңил ыкмалардан берилет да. Ошол кандай бир стандарт десем болот да, ошол стандарттын негизинде берилет. Ошол эле. Анан бир караңыз, бул жер жазылып турат. Макулдашууда уставдык капиталдын калган наркы 47,5 миллион акш доллары Абу-Даби өнүктүрүү фондунун жеңилдетилген кредит несиебинен төлөнүшү мүмкүн. Көңүл бөлсөңүз, ал Кыргыз Республикасынын финансы министрлиги аныктаган грант элементке туура келет. Кыргыз Республикасынын финансы министрлиги аныктаган грант элемент деген эмне? Негизи грант элемент деген биз бардык алган карыз акчаларыбыз өзүнүн расчеттору боюнча жанагы грант элементи 45тен ашпаган принцип менен алыныш керек да. Анын өзүнүн формуласы бар. Ошол формуладан жанагы пайызы төмөн боло турган насыялар гана өтөт да. Эгерде ал грант элементке туура жатпаса, анда насыялар нельготный деп саналат да. Андай нельготный кредиттерди биздин мыйзам боюнча алганга мүмкүнчүлүк жок. Чоң рахмат. Эми жыйынтыктап айтканда, урматтуу министр мырза, кыргызчылык деп биз өзүбүздү өзүбүз шылдыңдап жүрөбүз. Бабаларга чоң бир жалаа жаап жүрөбүз да. Ким алдап койсо, кечигип келсе, сөзүнө турбаса, аманатка кыянат кылса, ысырап кылса, ошонун баарын кыргызчылык деп атабыз. Бул кыргызчылык эмес, бул адамчылык. Анча-мынча туура эмес жүргөн, туура эмес ойлонгон, адеби, ыйманы маселеси бар адамдардын адамчылыгын кыргыз элине шылтыбаш керек. Айтайын дегеним, ушул жерде аманаттын төрүндө отура турган башкаруу кеңешиндеги кыргыз жарандары бирдеке ойлонсун, Кыргызстандын имиджин да ойлонсун да. Анткени бул эл аралык структура болуп туурабы? Анан барбалы ал жерде дагы кыргызчылык деген атка калдыбагыдай иштерди кылышын каалайт элем да, мындай таза, принципиалдуу. Мынтип анан тааныш тамыр, карыш сөм деп жакындарына берип, тааныбагандарын тээп коюп иш кыла берсе, баягы таз кейпибизден алыс кете албайбыз. Эң башкы ишкерлерди колдойт экен, биз колдоп беребиз, 3 окуудан 1 окуганга колдонгонго да даярбыз. Рахмат.